Günü tünü askerdik ağır şartta, çegaralarda, muzdağ okoptorda dem alışı жоқ, майрамı жоқ. Туған ұрықтан мамилени үзіп қойып, қызматым деп, мекенге болған махаббатының артынан жарбаған айлыққа жүрген жігіттердің мейнетін эмнеге тебелеп атасыздар? Кутман күнүңүздөр менен Эркин Тоо Гезитинин YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дейт. Жакын деле Аалам Төрайдыңынан өзүнүн ташка тамга баскандай болгон сөздөрү менен коопчулукка катуу таасир эткен каарман менен тааныштырабыз. Жалал-Абад облусунун Базар Коргон райондук аскер комиссариятынын кызматкери Сатаров Союзбек Асылбекович. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Союзбек мырза, сиздин ушул видео тасма аркылуу коомчулукка, элге кайрылууңузга кандай себептер жана кандай зарылчылыктар болду? Өзүңүздөргө маалым болгондой азыркы элдердин азыркы ой жүгүртүшү менен аскер комиссариаттарынын проблемасы азыр армия толбогон. Булар коррупционерлер, дагы бир толон токой сөздөр. Ушул нерселер себеп болду деп ойлойм. Анткени бул аскерге баланын жетишпөөсү, бул аскер комиссариатынын проблемасы эмес менин түшүнүгүмдө. Бул бүгүнкү кийинки тирүү робот айланып бараткан кийинки муун. Бул жалпыбыздын, керек болсо кечеги мына эстердин тарбиясын алган ата-энелерибиздин, чоң аталарыбыздын, ошолордун да күнөөсү деп билем. Мекенге болгон сүйүү ушул нерселер айттырды деп ойлойм. Мен өзүм мисалы үчүн 10 жылга жакын улуттук гвардиянын катарында кызмат кылгам. Азыр сыймыктануу менен айтам. Мына азыркы президенттерден Сооронбай Шариповичтен башка бардык президенттерди кайтаргам. Ошол менин улуттук гвардияда жоокер кезимде мен менен чогуу кызмат кылган, ошол кезде мага тарбия берген, мекенди сүй номер 1 болду. Мекенди сүйүүдөн башка жок. Мекенди сүйсөң баары ордуна келет. Ошол кездеги улуттук гвардиянын кол башчысы генерал Чотбаевден баштап эң акыркы сержантына чейин. Ушул күнгө чейин ар биринин фамилияларын унутпайсың го. Анткени ошол балдардын мен көздөрүнөн мекенге деген сүйүүсүн көрчүмүн. Жарыбаган ошол Аскар Акаевдин кезиндеги жарыбаган айлык, андан кийинки дегеле койчу бардык падышанын тушунда иштеген аскер кызматкерлеринин айлыгы жөнүндө такыр сөз болушу мүмкүн эмес да. Бул жалган эмес, акыйкат. Мына өмүр бою военныйларды, патриот ушунчалык жалындаган жигиттерди өмүрү күчүн мекенге соруп алабыз дагы, караганда өлбөй тур деп пенсия беребиз, анан дагы сен бир аз пенсияны берип, пенсияңар көп анан эрте чыгасың дейсиң. Келип бир жума, бир ай кызмат кылып кетип аткан жигиттер көрүп атат өз көзү менен. Армиянын бир күнү 1000 күнгө тете экенин. Бечара ошол өмүрүн арнаган мекенге арнаган жанагы мурунку офицерлер дейинби, запастагылар, карыгандар, пенсиядагылар. Көрүнгөн жерде таксовать этип жүрөт бечаралар. Кара курсак тойгузам деп. Эгер азыркы берип аткан пенсиябыз укмуш болсо ал жатмак, телевизорун көрүп үйүндө. Кээ бирлеринен налат айтканын угуп жүрөм. Өз көзүм менен пенсионерлерге учурашканда күчүмдү бердим, өмүрүмдү бердим, көчөдө калдым акырында дегендердин угам. İçimen kan ötet uğup turup. Özüm ömür boyu asker kızmatında gel atam. Anana uçurda asker komisariatında işte otkan bolsam, men keçegi çakırgımı tura emes degenderге aytardım da. Men zamandın talabına jaraşa mekeni zor күндө oturganda men çakırık jasap atam. Mekende korgo dep. Menesi jaman. Kudayдын алдында, соттун алдында, өзүмдүн адамдык абийимдин алдында жүзүм жарыктап айтарлым. Көчөлөрдө акыркы убакта чынын айтайын, аскерде мен деп ушул патриот болуп күнү түнү кызматты түшүнүшпөйт, кызмат кылбаганда түшүнүшпөйт. Мен аларды этеги, апасынын этегине жашынгандар деп айтар элем. Башка сөз жок. Эми түшүнөсүң, шарттуу оор болуп аскерге келбегендер бар. Ата-энесин караш керек, же бир ал бала кетсе токтоп калат ал жакта жумуш, тирүүлүгү дейчи. Ушундай шарт оорду түшүнөсүң. Бирок мен массовый түрдө айттым да, көпчүлүктүн шарты келет. Көкүрөктөрү жанбай атпайбы мекенге болгон. От ошол нерсе мени күйгүздү. Мисалы үчүн кыйкырабыз да, биз өнүкпөй атабыз. Ой, биз өнүкпөй атабыз. Президенттер урдап атат деп. Мына бизден башка дүйнөдө ушунча кыска аралыкта 5 падышаны алмаштырган башка улут жок. Кантип ошол 5өнүн бирөөсү күйбөгөн болсун мекенге? Бардыр эле бирөөсү. Аскар Акаевичтен азыр Садыр Нуркожоевичке чейин. Кантип болбосун? Баягы айтат го, баатырларды кыйын убак жаратат деп. Bunu elibizden aylansa olur, danışman elibizden. Tarıktagы peylигенен кыргыздын айткан сөзү бүгүnkү күнгө укмуш болуп атат. Биз кийинки муун ошол жана айткандай тирүү роботтор сабак албай атканда мен өттөнүп атканым ошол болуп атат. Сиздин ушул видео тасмадагы кайрылууңузду аскердик тармактын жетекчилиги кандай кабыл алды? Asker жетекчилери
Мен bir söz айтайынчы биринчи. Дегеле жетекчи деген нерсе боюнча менин жеке түшүнүгүм. Азыркы биздин система дейбиз карагансаң, жогортон тапшырманы гана аткармай. Өз алдынча колдон буттан алып көтөрүшө калган эч ким жок. Мен бир нерсе жасасам урушат дейт, же ишти сүйгөн адамсың дейт. Өзгөчөлөр эмне кыласың, отура бер. Болду. Тапшырманы берет, жогортодон ошону аткарса, чыпы чыгып кетпесе, ызы чыкпаса, тыш жашай берсе, сен мага тийбе, мен сага тийбе, түш болду. Удобно болуп атпайбы ага деле? Анткени ал бечаранын да үйүндө балдары бар. Ал эгер бир иш кылайын десе, бизде кыргыздын менталитетинде барбы? Өзү кылбайт, кылганды көрбөйт. Анан тиги кылайын деп атса, бир күн аңтара чапса, бир зачем ага кереги бар? Жашагысы келип атат анда. Бир жагынан аныкы да туура, эмне кылсын? Анан мисалы үчүн сурап атпайсызбы жетекчилик деп. Менин өзүмдүн командирим мына. Военкомум. Элге окшоп соц тармактардан көрүптүр мени. 15 мүнөттөн кийин кыйкырат. Каяктасың деп. Ушунчалык ачуу кыйкырык телефондон. Участокто жүргөм. Чакырды келдим. Келсем көзүнөн ошол кишинин ушул азыр көз алдымда турат. Мекенди сүйгөн киши экени көзүнөн көрүнүп турду. Сөз менен жеткизе албай атам. Колумду бекем кармап. Акыры бир айтыш керек болчу экен эле ушул сөздү. Батынганыңа ушундай сендей болгон жоокер менин кол алдымда кызмат кылганына мен ишенбей кеттим деп. Колумду бекем кысып туруп, кайра бир силкип туруп, мен сени как Кыргызстандын жараны атул катары түшүнүп атам, офицер военный катары түшүнбөй атам. Акмак, айбандан айымаң жок деген сөздү айтканда жүрөгүм экиге бөлүндү. Айтканда жамбор болот атпайбы? Айтканда жамбор. Аскер адамы качан формачан чыгып, ушунчалык жүрөгүң өрттөнүп патриот болуп жер чапкыла урсаң, эмне гражданский кийинип чуркап чыкпайсың? Аскер формасын түшүнбөйсүң деп, балким түшүнбөймүн ал кишини айтканда туура. Ал кишиге кыйын болду бирок. Коомчулукта сиздин кайрылууңуз боюнча ача пикирлер болуп жатат. Албетте 95-98% сизди колдоду. Ал эми аскердик жобого туура келбейт дегендерге сиздин пикириңиз кандай? Туура айтылган сөз. Мен уставты буздум. Бирок баягы айтылган сөз бар го, ийгилик жертва талап кылат дегендейчи. Анан алакандай эзелтеден жер каймактагандан бери кыргыз деген улут жаралып, ушул күнгө чейин же болуп кетпей, же жок болуп кетпей келаткан кыргыз болуп жаратканыма чексиз шүгүрлөрдү айтам. Анан ушул кыргыз үчүн мен эле эмес, мага окшоп ушул кыргызга жакшы болсо де болуп кетсе эгерде менин жаным дал, менин эле жаным керек болуп, бирок ушу кыргыз жакшы болуп кетет десе макулмун дегендердин биримин деп эсептейм өзүмдү. Анткени ошол мага тарбия берген 10 жыл бою улуттук гвардиянын катарында жүрдүм го. Ошол кездеги тарбия берген генералдардан баштап акыркы сержанттарга чейин. Мына андан бери 5-6 жылдан бери аскер комиссариатындамын. Ошол жактагы командирлерим мекенди сүй, мекен сенин үйүң деп. Баарыбыз бир кишини карап отурбай, ар ким өзүнүн ишин кылган болсо, биз өзүбүз эңсеп күтүп аткан баягы өнүккөн мурунку бай дейинби кандай Кыргызстанды курушал баарыбыздын парзыбыз, милдетибиз экенибизди түшүнгөндөр көп, түшүнбөгөндөр басымды кылып атпайбы? Ушул нерсе кишини кыйнайт. Анан президенттерди аябай жамандап, ушундай адамдарбыз. Мына мисалы үчүн фактылар менен айтайынчы. Азыр мына өлкөнүн жүгүн көтөрөм деп эки киши бирөө түндүктөн, түштүктөн эки жакта кыйкырып жүрөт, Муну көрүп атабыз. Мейли жамандыр, кимдир бирөөгө алардын кебетеси жакпайт, балким кимдир бирөөгө мүнөзү жакпайт. Бирок ошол кишилер чуркап жүрөт да, фактически Кудайдын алдында, элдин алдында деп сөз берип чуркап жүрөт. Демек бул кыла албайт экен, анта албайт экен деп кылам деп сөз берип кылам деп атат. Көрбөйлүк ошону, кел баарыбыз казанды деле эки киши эки жагынан көтөрүп чуркай алабы? Толтура суу көтөрүп алып. 7 миллион кыргызстандыктар бая казанды көтөрсөк, кармаарга жерибиз калбай көтөрбөйбүзбү төбөбүзгө? Бая өзүбүз эңсеген күткөндү 1 жыл, 2 жылда кылсак болот го. Негизи болот го. Анан өнүкпөй атабыз, болбойсуң булар иштей албай, бул көрсө алдамчы экен, бул алдап коюптур. Таң каласың, уяласың, кара падышасын куп ала берет деген эмне? Пейлге жараша Кудай падышаларды берип атат. Буну моюнга албай атабыз. Кийинки муунду президент кандай? Президент тарбиялайбы же кандай? Ар бирине кандай сүйлөшүп дейби, беседа өтүп, андай кылат энеңди ук деп президенттер айтып ар бирин. Бир нерсе болсо эле, арыктар, айылдарда, мына айтайынчы,
Bardıq айыл. Менин эле өзүмдүн акман айылым эмес. Кыргызстан боюнча бардык айылдарда ынтымакчы болуп баратат. Арыктардан суулар ашып атат. Элементарный нерсени айтайын. Ошону анан асфальтты бузат жана ашкан суулар. Кыргызстан өнүкпөй атат кара асфальттарды. Карабайт эч ким дейт. Ошону президент келип чуркап келип барайбы? Президент арыгыбызды ачышсынбы? Тосуп жер. Ар ким өзүнүн арыгын чаппайт айылдарда. Светтер өчөт. Эмнеге өчөт светтер? Теректер өсүп калган, линияларга тийген. Жанагы бизде өзү бизге кыргызга аскердик кандай десем бир военный тартип керек кыргызгачы. Себеби биз бир эч кимге баш эрбеген, бир баш бербеген ошо Манас атабыздан баштап ар бирибизде Манастын дугу бар да, бирөөгө баш ийип болуптур сеники туура дегенди жаман көрөбүз. Бирок бул дагы жакшы. Ким эле ушинтип кыргызга окшоп, жок мен деп атыптыр. Бул жакшы бир жагынан. Бирок ичара бул эселтеден бул бизге зыянын гана берип келбесе, тарыхыбызда пайдасын бербей атат. Тарыхта деле пайдасын бербей атат. Ичара кокту колот болуп, мына мисалы үчүн бизден 100-200 жыл мурун айтайынчы. Жоо келатат, жоо десе ким экенин арк колотту кыргыз келип, бул колотту кыргызды келип чагып кетатат. Ичара тиги уру келип, бул уруну чагып кетип. Бирок ичара согушуп, сырттан душман келсе, бир муштум болгон мүнөзүбүздөн айланайын. Ошол жанагы тирүү роботтор дебедимби? Ушул тирүү роботтордун доорунда дагы бирок ошол мүнөзүбүздөн жаза элек экенибиз. Бирок ошол тирүү роботтор болуп жүрө берсек, ар ким өзү менен өзү көр тирликтин айынан жан дүйнө көөдөн баш бирикпесе, идеология, максат жок болбосо, ар ким өзү менен өзү ачуу чындыкты айтайын, бул кетиште 500 жылга кыргыздын жетерине шегим бар. Бирок үмүтүм чоң. 500 жыл эмес, кыямат кайынга чейин, жер жарылып кеткенге чейин биздин укум уланат деп ишенем. Мен өзүм аскер адам болгон үчүн ошол аскерде кызмат кылган, ошол генералдардан баштап сержанттарга чейин, солдаттарга чейинки ар бир жигитти билем мен. Аскерде 3кө бөлүнүп кызмат кылышат. Мекенди сүйгөнү, кимдир бирөөгө кийин келечегин аскердик билет керек кызматы үчүн, дагы башка үчүн, кимдир бирөө айласыздан. 3кө бөлүнөт. Айласыздар, документ үчүн дегендер булар көп кызмат кылбайт. Аябай кылса 5 жыл кылар, 2 жыл кылар, 1 жыл кылар. 5 жылдан көп кызмат кылган бардык аскер кызматкери деген демек сенден 10 эсе менден келе жогору деп ойлойм. Жөнөкөй сыртта граждандык кесипте иштегендерди айтам. Граждандык кесиптегилер 5:30 жумушу бүткөндө кетет. Туурабы? 9-дан жетекчи чабып жумушка кел десинчи, мен түндөсү чакыр деп сотко берет ал. Аскер кызматкерлеринде андай жок. Саат, күнбү, түнбү айырма жок. Чакырып аттыр болду. Менин командирлерим болор эле улуттук гвардияда. Эй деп тамашалап айтар эле. Үйүңдө ушунчалык үй бүлөлүк бакытка балкып атканда да бир колуңан телефон түшпөсүн, телефон түшпөсүн. Жамандык кашыгы менен кабактын ортосунда сен экөөбүзгө ишенип бүт Кыргызстан отурат, а сен экөөбүз кайфты кылабыз бир жерлерде деп бизге тарбия берет эле. Көзүңдү ачкының деп. Колуңдан келбесе үйүңө барып апаңдын этегинде отур. Колумдан келсе жок, мекенди сүйөм, Кыргызстаным десең, кел дагы кызматыңды кыл. Ыйлактабай деп бизге дем күч берген ошол командирлерибизди азыркыга чейин алардын көздөрүнөн көрүнүп турган мекенге болгон сүйүүсүн унута албайм. Ар бири мен ушул күнгө чейин мамилем сый. Көргөн жерде учак чайып учурашам. Бир ротада болбосо мейли РПК, Пантера, Эдельвейс айырмасы жок. Анан армияга баягы азыр чакырып, ошо келет го призывниктер дейчи. Ошолор анан мен СМБга барам, мен гвардияга барам деп бөлүнөт. Мен МЧСке барбайм деп. МЧСтен баштап ошол улуттук гвардия, кайсы эң башкы прокуратурабы, СМБ, эмне биз форма кийген тармак баары бир. Баары бир. Баары бир антты берет, бир кызматты кылат, бир нөмөтчүлүккө турат. Бир гана сөзү антында жазылып турат. Керек болсо өз өмүрүмдү аябай антып берем деп. Ошол МЧС мен барбайм деп туртат. Ажал оорулаган өрттүн арасында өрт өчүрүп МЧСте жүрүү бул батырык эмеспи? Колуң бир аз ысып кетсе эмне болосуң? Жалындаган өрттүн арасында. Батырлык эмеспи бул? Анан эле тандамай да, мен барсам, ушул жака барам, болбосо барбайм деп. Сага ким берди ал укукту? Ким берди аны сага? Мекенди сүйүү бул сөзсүз аскерге дагы бар эмес негизи. Ошол мейли калып калдың, шартың келбейт, альтернатив деп атасың, жанагы бул болбогон 25 миңди төлөп анан 108 саат иште дегендер чыкпады азыр биздин депутаттар чыгарып берди. Ошол 108 саат иштеп бербейт да келип. Бул деген жанагы аталарыбыз кызмат кылган Королевский войска деп койчу, стройбат. Ошонун заманбап современный бул 108 саат деген. Атасы, апасы стройго туруш керек. Мен оюмча бир аскердик тартип жаба айтпадым. Аскердик тартипке алып келиш керек Кыргызстанды балким.
идеология боюнча кеп кылып калдыңыз. Бизге кандай улуттук идеология керек деп ойлойсуз? Кыргыздын азыр эң ушул аба менен суудай керек болгон ушул башыбызды канткенде бириктиребиз. Демек биздин жүрөктөр биригиш керек экен да бул жерде. Жыйынтык эле келип жүрөктөр биригиш керек. Жүрөк оңойчулук менен бирикпейт экен бул. Мээнет кылыш керек экен, өмүрүн арнаш керек экен. Себеби жанагы бир уламыштарда айтылып жүрөт го. Үчтүү хандар коому бузулуп кеткенде кантип коомун тарбиялайм деп алып элдерин башка жактарга алып чыгып кеткен экен. Максаты жанагы бузулган коомдун адамдары акырындан өмүр суусу түгөнүп, каза болуп, жаңы муун төрөлүп, жаңы поколение болуп, ошол жаңы таза адамдарды ошол мурунку жерге алып келем деп. Ошентип алып келип, коомун өзгөрткөндөрдү окуп жүрөбүз. Кыргыздын эле тарыхы, биздин Айкөл Манас атабыздын кыргызмын деген адам, аны окубаган адам жок болуш керек. Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычы, ошолардын китептеринде жазылып турат. Чоң бол аттын кашкасындай бол. Эй, баш бирикпесе болбойт деп. Жанагы жомокторубуз бар го, 9 бала 9 жакка чача берген. 9-у биригип сындыра албай койгон шакчаларда. Ошонун сыңарындай эле башыбыз бирикпей атат. Билбейм мен. Эл арасында көп жаштар сырттан окуп келип атышат. Америкадан мына сүйлөсү асмандан сүйлөгөн, аскерде кызмат кылган, билимдүү жаштар толтура. Ошол жаштар биз ойлонсо, кандайдыр бир 9-класстан баштап мекенди сүйүүгөбү, бир аскер тартибинде кылып, стройго коюп, форма кийип, духун көтөрүп, кандайдыр бир баягы пионерлер деп бар эмес беле Союз кезинде, пионер сыяктуу честь бердирип, анткени деген бардык эркек баланын кыялы солдат болуу болот экен. Эркекмин дегенден бардык кыялы болот экен да. Анын арасынан илгерип, мекенди сүйгөндөрү дейбизби же үй бүлөлүк шартпы дегеле чыгылса, аз гана адам ушул аскер адамы болуп, кыялы орундалып форма кийет экен. Ошол демек тиги калган коомчулуктагы эркектер да булар аскерге кайдыгер эмес демек. Болгону биз бул жактан башты бириктирип, кандайдыр бир баягы Манас атабыздын кезиндегидей бир кошундарды түзүп, 10 башы, 100 башы эмне замандын талабына ылайык кылып, ойлоп бир баштарды бириктирип, баягы эмне дейт эле, орустардыкы бар го. Тим Роуз деп коебу жанагы. Кичинекей балдар кара картаңдын үйүнө жардам берип, тигини кылагалы буну ушундай нерселерди балким биз коомчулук өзүбүз мына акылдуу жигиттер толтура элге кызмат кылам деген. Ушулар иштеп чыгып бир кандайдыр анан иретке келтирип ушул сыяктуу идеологияны ойлоп тапсак, баш бириккен, жүрөк бириккен, ошондо биз тилеген максатка жетер бекем Кыргызстанды курарыбызга ишенем. Мына кечээ күнү улуттук аза күтүү күнү болду. Канчалаган энелер көз жаш төгүп, кырчындай жигиттерибизден айрылып отурабыз. Ушул кыргыз-тажик согушу жөнүндө эмне айта аласыз? Эң биринчи ушул Баткенде баатырларча курман болгон биздин жоокерлердин жаркын элесине башым ийип тазим кылар элем. Менин кесиптештерим, куралдаштарым. Ошол жигиттер, чынын айтайын, мен 14-15 күнү ошо элге чакыруу жасаганда менин кайрылуумду ошол жигиттер тирүү туруп көргөн болчу. Көпчүлүгү ата энесине, бир туугандарына, жакындарына силер жалгыз эмессиңер. Бүтүндөй коомчулук 7 миллионго жакын кыргыздын кабыргасы кайышып азыр заманабыз курулуп турат. Бирок айла жок экен. Ушундай баатырларды тарбиялаган ата энелерге, жакындарына ар дайым тазим кылып, алардын жаркын элестерин унутпай жүрөбүз. Жылына дейинби, жылына бир 2-3 жолу ушундай кагылышуулар болуп, ошол кагылышуу болуп аткан моментте ой биздин баатырлар деп биригебиз, бунубуз жакшы. Бирок кагылышуу бүткөндөн кийин кечеги Баткендеги майда чүйдө атышуулар деп, майда чүйдө деген ат менен калып атат да. Чынында карап көрсөк, мына эгемендүү алгандан берки акыркы жылдары ушул Баткендеги атышуудан мына 100гө жакын, 100дөн ашык керек болсо жоокерлерибиз курман болду. Ошон үчүн мына Баткенде ойлойм да мен баягы статус берип өзгөртүп атабыз, бирок жыйынтык бербей атпайбы? Баатырларыбыздын ошол жерден жан берип атпайбы? Бир Батыр шаарды, Батыр областпы же Борборду көчүрүп алалыбы? Же могу 7-8 жыл кызмат кылса Баткенде ушуларга өмүр бою камсыз кылып бир аскерлерди, билбейм, биздин көпкө акылдуу, билимдүү аскерде кызмат кылган, элин сүйгөн жаштарыбыз, агаларыбыз көп. Мына 90 агабызды шайлап отургузуп койдук. Алардан ашып кетип эле биз саясатчы болуп кеттик. Ошолорго берсек, ошолор мына чечет биздин атыбыздан баргандан кийинчи. Ойлонсок дейм да, бир өзгөчөрөөк кылып. Мисалы үчүн мына Бишкекте Эркиндик бульвары, дагы эмне, Молодая гвардия деп жүрөт. Орустун кичинекей балдарын элестери турат. Алар да эрдик кылгандыр өзүнүн доорунда. Алардыгы. Бирок азыр биздин Баткен баатырларыбызга мен оюмча ошол Молодая гвардиянын атын бүтүндөй берип туруп, Баткен баатырлары деп
азыркы ошол каза болгон 40 жигитти, былтыркы каза болгон 3 жигит андан мурун бүт баатырларды ошол жерге койбосок, буну биз өзүбүз кийинки муңга өткөрүп даңгазалабасак баатырларыбыз унутта калтырат. Унутта калат менин оюмча. Анан бул ошон үчүн Баткен Когалаңы дей бербей, Баткен ардагерлери мына жүрөт көрүнгөн жерде темсилеп. Ошол жигиттер да кече согушкан, ал билген адамга Баткен Когалаңы 99-2000 жылы чоң согуш болгон. Аны аралашып жүргөн жигиттер билет да. Мына азыр мен ошол агаларыбыз менен иштешем. Сыймыктанам мен ошол агалар менен иштешкенге. Кан көрүп элестетиңиз, жаныңда ок учуп атса, ажал издеп атса сени, бир эле адашкан ок тийсе, болду бул дүйнө менен коштошосуң. Анан ушундай жерде кызмат кылгандарды барктайлы, аскер кызматкерлерин барктайлы, келиңиздер. Бул замандын талабы. Аскер кызматкерлердин ичинен дагы именно Баткенде кызмат кылгандарга, чек-арачыларга өзгөчө бир көңүл буруп, өзгөчө сыйласак. Мына Баткенде ушу 7-8 жыл кызмат кылган офицерлерге үй берсе, бүтүндөй эл деле макул болот. Үй берип ошоларды камсыз кылып, жеке жашоосунун проблемасын чечсе, сержанттан баштап полковникке чейин любой офицер, мындайча айтканда, уктабай кызмат кылбайбы күнү-түнү. Үйүндө маселеси жок, үйү бар, бала чакасы порядок, акчасы тамак ашына жетет, ал эмнени ойлонсун? Болду, кызматтын баары мекенге берилип туруп кызмат кылбайбы? Мен мына аралашып жүрөм, өз көзүм менен көрөм ошондой аскерлерди. Толтурам ондай кызмат эле кылайын деп атам, кап ушу гана болбой атпайбы дегендерди көрүп атам дел арасынан. Бир эле мен эмес, мекендеп күйгөн толтура мага окшоп ооруп азыр жан дүйнөсү ооруп ичине батпай ыйлап турган замандаштарыбызды көрүп учубуз кур эмес. Карагылачы, согушка бараткан жана жоокерлерибизди колдоп, улутуна карабай тамак ашын ыргытып атабыз. Аны көрүп мен эмес, бүт кыргызмын деген баары шолоктоп ыйлады кече. Анан ошол душманыбыз дагы башкасы дагы көрдү го биздин жеңилбес эл экенибизди. Мына Баткенди мен өзгөчө айтар элем да, чыныгы жоокер элбиз кыргыздар, ой укмушбуз дегенди мына бүгүн баткендиктер көрсөтүп атат ошол жоокер эл экенибизди. Ошол чыныгы жоокер элдин урпагы экен, ошол Кыргызстандан ушул Баткен, ушул бурчу экен, ушул бурчунда гана сакталып ошол эски кыргыздын мүнөзү ошол тарапта гана калганын бүгүн мына мойнубузга алышыбыз керек. Акыйкатты көрсөтүштү го. Атышып атат, бирок коркуп мен көчүп кетем Баткенден деп Баткен таштап кеткен жок. Мына мен ошолорду жоокер эл, баатыр эл деп атар элем бүгүнкү күндүн батырлары. Эми азыркы Баткендеги болгон акыркы окуялар башчыбыздан баштап мына эң акыркы жараныбызга чейин көзүнөн жаш кылгыртып, өксүтүп ыйлатып атат. Бул демек баарыбыздын бүтүндөй кыйынчылык кезде бир муштум болуп, ким болбосун мейли ал катыгын колго берилген улуу элдин урпагы экенибизди мына бүгүн далилдеп атабыз. Анткени кыргыз оор күндө эч качан бирин таштабаган, бекем болгон, ошондой ынтымагынын айынан ушул күнгө чейин мына жашап келатабыз. Буйруса жашайбыз деген дагы терең үмүтүбүз бар. Ушул сөздөрдөн кийин бир 4 сабыр эсиме түшүп турат, ушуну айта кетейинчи. Кыйындыкты баштан кечип көргөнбүз, толкун жиреп, өр таралап көнгөнбүз, жолборс жүрөк аскериң биз турганда, алга карай өсө берсин өлкөбүз. Эмесе кийинки көрсөтүүдөн жолукканча саламатта калыңыздар.